Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Urmatlı musulman bir tuğanım. Bugündagi sizler menen qabr azabынан qantip qutulabыз деген temada sabaqlarыбызды ulamakçыбыз. Albatta qabr azabı qabrдын bir kısısı bolat. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде төмендегіше айтады. Пайғамбарымыздың көз алдында жерге бір нәресте беріледі. Ошондо пайғамбар саллаллаху жанагы нәрестени көрүп, сахабаларға төмендегіше кайрылат. Хаза лау афлата ахадун мин домматил қабри лафлата хаза сабиюн. Эгерде қабырдын кысуусунан бирөө аманчылыкта калганда эле, анда бул жаш наристе аманчылыкта калмак, ал кутулмак деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жаш бала болгон болсо дагы кабырдын өзүнүн бир кысып алмайы бар экен. Кабыр инсанды ушунчалык кысат. Бири-бирине инсандын кабыргалары бири-бирине киришип кеткенге чейин катуу кысат. Андан кийин бир кой берет. Эгер күнөөкөр пенде болгон болсо, кой бербестен мына ошол бойдон катуу кысып турат. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн улуу сахабаларынын бири Саад ибн Муазды дагы кабыр кысты деген. Лау нажа ахадун мин домматил кабри ла нажа Саад ибн Муаз. Эгерде кабырдын кысуусунан бирөө жарым амандыкта кала турган болсо эле, бирөө назатка жете турган болгондо эле, анда Саад ибн Муазды кабыр кысмак эмес дейт. Бирок лакоду домма домматан. Чындыгында кабыр Саад ибн Муазды дагы бир ирет кысып алды дейт. Сумма рухи анху. Кийин аны кой берип жиберди дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, канчалык улуу киши болгон болсо дагы кабырдын бир кысып алмай бар экен. Саад ибн Муаздын даражасы, кабыр барктуулугу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Саад ибн Муаз каза болгон кезде Аллахтан аршы титиреди. Асман эшиктери ачылды. Асмандан 70.000 периште түшүп, анын жаназа намазына катышты дейт. Бирок ошого карабастан лакаду домма домматан сумма фурижа анху. Кабыр Саад ибн Муазды дагы бир ирет кысып туруп, кийин кой берди дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул кабырдын кысуусунан, кабырдын азабынан биз аман кала албайт экенбиз. Сөз түрдө биз ошого даярданып барышыбыз керек экен. Эгер жакшы амалдарын барган болсок, анда кабыр бир кысып кайра кой берет экен. Эгерде инсан күнөөкөр абалда барган болсо, күнөөлөрү кечирилбеген абалда барган болсо, мына ошол кабырдын кысуусуна, кабырдын кысып азап берүүсүнө душар болуп калат. Эми кабыр азабын сактоочу амалдар өтө көп. Биз бул амалдардын ар бирин билип, ошого аракет кылып, ошого амал кылышыбыз керек. Албетте биз бир эле амалды билип, ошо менен чектелип калбашыбыз керек. Анткени биз билбейбиз кайсыл амалдарыбыз кабыл болуп жатат. Кайсыл амалдарыбыз Аллах Таалага көтөрүлүп барып жатат. Эч кимибиз бул нерсени билбейбиз, бул кайып нерсе. Андан дагы экинчи нерсе, биз ар бир жасаган амалыбыз менен Аллах Тааладан үмүт кылабыз. Аллахым, өзүң иман келтир дедиң эле, биз иман келтирдик. Шариятың амал кыл дедиң эле, биз амал кылдык. Жакшы амалдарды кылдык, колубуздан келишинче аткарып атабыз. Өзүң бизди кечир деп, мына ошол жасаган амалдарыбыз себептүү Аллах Тааланын ырайымын, кечиримин үмүт кылабыз. Мына ошонун ичинен дагы өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимин төмөндөгү амалды кылган болсо, кабыр азабынан аман калат деген болсо, мына ошол амалдарды дагы аткарып, Аллах Тааланын ырайымынан көбүрөөк үмүт кылып, көбүрөөк мына ошол нерсеге жакындайбыз. Мына ошондон бүгүн дагы токтолуп кетчү нерсе, кабыр азабынан куткаруучу амалдардан бул инсан өзүнүн мал мүлкүн зекетин бериштиги. Мал мүлкү зекетке жетип калган болсо, мына ошону чыгарыштыгы. Жана ошонун биргеликте эле инсан кошумча садакаларды берип туруштугу, кайрымдуулук иштерди көп жасап туруштугу инсандын кабыр азабынан кутулуусуна, кабырдагы жыргал жашоого жетүүсүнө эң чоң себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул садаканын фазилетин төмөндөгүчө айтат. Инна садаката ла тутфию анахлиха харрул кубур. Садака бул кабырдын ысыктыгын өз ээсине өчүрөт дейт.
кабырдын ысыктыгын садака берген пендеге салкынатып берет. Инна ястазилу муъмину яумал кыямати фи зилли садакатихи. Алем кыямат күнүнө барган кезде пенде күндүн ысыгында дагы садакасынын көлөкөсүндө болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, садака бул кабырдын отун өчүрөт экен. Садака бул дозоктун отун өчүрө турган амал экен. Садака бул кыямат күнүндө элдер махшар майданына чогулуп, күн найза бойлуу алып келинип коюлган күндө инсан өзүнүн берген садакасынын көлөкөсүндө болот экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кабыр отун, дозок отун өзүбүздүн күчүбүз менен канчалык көп суу чачсак дагы аны менен өчүрө албайбыз. Бир гана Аллах Таала коюп койгон амалдарды аткара турган болсок, мына ошол себептүү гана биз кабырдын отун, дозок отун өчүрө алабыз. Бул кайсыл дегенде, ошолордун бири бул садака экен. Ким садака берген болсо, кабырдын отун өчүрөт экен, дозок отун өчүрөт экен, Аллах Тааланын каарын өчүрөт экен. Жана ошондой эле кыямат күнүнө садака мына ошол пенде үчүн көлөкө болуп берет экен. Биз ошондуктан садакага жеңил карабашыбыз керек. Колубуздан келишинче садаканы көппү азбы берип турганы аракет кылышыбыз керек. Дагы өзгөсө зекет боло турган болсо, шарият парыз кылган зекет боло турган болсо, буну дагы чыгарышыбыз керек. Мунун дагы өзүнүн фазилеттери өтө улуу. Эртең кыямат күнүндө пенденин бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Пенденин дозоктон кутулуусуна себепкер болот. Пенденин апсысын күнөө иштерден тазалайт. Пенденин жүрөгүн тазалайт. Зекет бериштик пенденин жүрөгүнө, анын ыйманына азык болот. Анын ыйманынын көтөрүлүүсүнө, ыйманынын кайра күчөйүүсүнө себепкер болот. Зекет бериштик, садака бериштик мына ошол пенденин такыва адам экендигинин бир белгиси болуп эсептелинет. Жана ошондой эле зекет бериштик бул инсандын кыямат күнүндө Аллах Таалага жолуга турган күндөн коркот экендигинин бир далил белгиси болуп эсептелинет. Жана ошондой эле зекетти чыгарыштык, садака бериштик бул Аллах Тааланын ырайымын мына ошол пендеге алып келет. Биз зекетке жеңил карабашыбыз керек. Кимдин зекети, ким мал мүлкү зекет берүүгө жеткен болсо, ал зекет чыгарбай турган болсо, шариятта өтө оор күнөө болуп эсептелинет. Кыямат күнүндө Аллах Тааланын каарына душар болот. Кыямат күнүндө катуу бир дозок азабына душар болуп калат. Кабыр азабына душар болуп калат. Ошондуктан биз мал мүлкүбүзгө дагы бир назар чаптырып, зекет берип турушубуз керек. Зекет бул кээде мал жандыктан боло турган болсо, кээде бул акчадан болот, алтындан болот, күмүштөн болот. Кээде бул жерден алган түшүмүңүздөн болот. Муну үшүр деп коет. Будай эккен болсоңуз, будайыңыздан бересиз, картошка эккен болсоңуз, картошкаңыздан чыгарышыңыз керек болот. Алмаңыз болгон болсо, алмадан чыгарыш керек болот. Кандай бир мөмө жемиш, жер жемиш эккен болсоңуз, мына ошондон үшүр чыгарып туруштук бул парыз болуп эсептелинет. Буну инсан өтөш керек. Ошонун биргеликте дагы бул орозо фитир, бул дагы күч жеткен адамдарга важип болуп эсептелинет, парыз болуп эсептелинет. Буну дагы инсан чыгарып туруш керек. Ушул нерсени эске алып, эгер муну кылбай турган болсо, шариятыбызда чоң күнөөлөрдүн катарына кирип калат. Эми зекеттин дагы жанагы жогору айткан фазилеттеринин кээ бирки далилдерине келе турган болсок, бул зекет ислам рүкүндөрүнүн 3-чү рүкүнү болуп эсептелинет. Исламдын 5 рүкүнү бар. Биринчиси шахада келмеси. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Экинчиси намаз окуштук. Бул ар бир мусулмандын мойнундагы парыз намаз окуштук. Бул фарз айын болуп эсептелинет. Ар бир мусулман өзү өтөш керек болгон амал. Үчүнчүсү зекет бериштик. Биз жогоруда айткандай, инсандын мал мүлкү кандай бир өлчөмгө жеткен болсо, шарият белгилеп берген. Мына ошондон зекетин чыгарып бериш керек. Койдон берилет, уйдан берилет, жана төөдөн берилет, жана ошондой эле дагы жылкыдан дагы берилет. Андан кийинки 4-чү
исламдын рүкүнү бул орозо айында орозо кармаштык. Рамазан айы келген кезде ар бир мусулман эркек, мусулман аялга, балага жашы жеткен, акылы толук адамдарга орозо кармаштык парыз болуп эсептелинет. Андан кийинки 5-рүкүнү бул кимдин күчү жеткен болсо, ажылык амалды аткарып келиштик. Каабатуллону барып зиярат кылып келиштик. Кимдин күчү жеткен болсо, ага парыз болуп эсептелинет экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз зекет бериштик менен өзүбүздүн мойнубуздагы парызды түшүрөт экенбиз. Бул өтө чоң ибадат болуп эсептелинет. Аллах Таала буйруган буйрукту аткаруу болуп эсептелинет. Андан кийинки зекеттин фазилеттеринен бул инсандын бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип сурайт: "Ахбирни би амалин юдхилунул жанна." Я Расулаллах, мага бир амал үйрөтүңүзчү дейт. Ошол амал аткара турган болсом, мени бейишке киргизе турган болсун деген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төмөндө жооп берет. Та'будуллаха ва ла тушрику биhi шай'ан. Аллах Таалага эч кимди шерик кошпостон, жалгыз өзүнө гана сыйынгының. Эч бир ортомчу кошпогунуң. Тоо таштарды, булактарды, кабырларды, башка нерселерди кошпостон, Аллахтын жалгыз өзүнө сыйын, жалгыз өзүнө ибадат кылгының. Кийин ва туқимус сола, намаздарыңа бекем болгунуң, намаздарыңды тургузгунуң, намаздарын өз убагында сактагының, намаздарыңды хушу-хуз менен окугунуң, намаздарын каза кылбастан өтөгүп бергиниң. Ва туди зака, кийин зекетти өтөп бергиниң. Эгер мал мүлкүн зекет өлчөмүнө жеткен болсо, зекетиңди чыгаргының. Ва кийинкиси ва тасилур рахим, туган урук менен болгон мамилени бекемдегин, байланышты чындагын. Мына ошондо сен бейишке киресиң деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул амалдарды эсептеп берип атат. Демек, инсан намаз окуй турган болсо, зекетин бере турган болсо, туган урук болгон мамилеси жакшы боло турган болсо, адамдарга болгон мамилеси, ата-энесине болгон мамилеси, агайын-энене болгон мамилеси жакшы боло турган болсо, мына ушул адам бейишке кирүүгө акыл болот экен. Бейишке татыктуу болот экен. Биз мына ушул амалдарды билип, ушул амалдарга бекем боло турган болсок, биздин кабыр азабынан коргоочу амалдар болуп эсептелинет. Жана ошондой эле да зекет бериштик дозоктон кутулууга себепкер болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва сайюджаннабухал атқа аллази юти малаху ятазакка." Албетте дозоктон кутулуучу адам бул өзүнүн мал мүлкүн зекетин чыгарып, өзүн тазалаган адам дейт. Ал дозоктон алыс болот, ага жакындабайт деп. Аллах Таала Кур'ан Каримде баяндап берип атат. Кийин дагы зекет бул инсандын күнөөлөрүн төгөт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ла ин акамтумус сола ва атайтумуз заката." Эгер силер намазыңа тургуза турган болсоңор, зекетиңерди окуй турган болсоңор, ва амантум би русули, жана мен жиберген пайгамбарга иман келтирген болсоңор, ва вазартумухум, жана ага жардам бере турган болсоңор, ва караттумуллаху кардан хасана, жана Аллах жолуна жакшы карыз бере турган болсоңор, Аллах жолуна садака бере турган болсоңор, лау кафиранна анкум сайатикум. Аллах Таала айтат: "Мен силердин жасаган күнөөңөрдүн баарын кечирип саламын. Алардын баарын төгүп саламын. Вала удхиланнахум жаннатин тажри мин тахтил анхар." Жана астынан дарыялар аккан бейиштерге силерди киргиземин дейт. Күнөөңөрдү тазалап, бейишке киргиземин. Фаман кафара ба'да залика минкум факад далла сава сабил. Алем ким ушул Куранды уккандан кийин, пайгамбардын келгендигин билгенден кийин дагы Аллах Таалага иман келтирбей, Аллах Таалага шүгүрсүздүк кылып, Аллах Таалага иман келтирбей кафырчылык кыла турган болсо, мына ушул адам чыныгы туура жолдон адашкан адам деп Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге баяндап берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, зекетин чыгарган адам бул кыямат күнүнө боло турган күнүгө чыныгы иман келтирген адам. Жана ошол күндөн коркутулган адам экендигин бир аламат белгиси. Аллах Таала Кур'ан Каримде баяндап берет: "Rijалун ла тулхихим тижарату ва ла бай'ун ан зикриллахи ва иқамус салати." Ушундай кишилер бар. Аларды намаз окуудан жана Аллах Тааланы зикир кылуудан эч кандай соода сатык жана соодагерлик амал аларды тосуп койбойт дейт.
жана Аллахка закатын берүүсүнөн. Яхофуна мына ушундай кишилер яхофуна яуман татакаллаф фигил кулубул абсар. Ал күндө көздөр аңтарылып, көздөр титиреп, жүрөктөр титиреп кала турган күндөн коркуучу адамдар дейт. Демек, закеттерин бергендер, намаздарын тургузгандар, жана Аллах Тааланы көп эстеп, нафил ибадаттарды кылып жүргөндөр, аларды эч кандай соода сатыктагы, дүйнөдөгү алаксыз койбойт экен. Жана булар кыямат күнү чыныгы коркучу адамдар экен деп, адамдар деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мына ушундай бизге сыпаттап берип атат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул закеттин дагы бир фазилетин айтып кое турган болсок, закетти берген адам, садака берип турган адам, мунун иманы чын экендигин бир далил болуп эсептелинет. Садакатун бурханун. Садака бериштик бул жүрөгүңдөгү иман чын экендигине, Аллахтан коркууң чын экендигине, кыямат күнүнө болгон иманың бекем экендигин бир далили дейт. Жана ошону закетін берген адам имандын чыныгы дамын тарткан адам. Аллах жолуна садака берип, Аллах жолуна кайрымдуулук кылып турган адам бул имандын дамын тарткан адам. Пайгамбар салам айтат: "Саласун мен фа'алахунна фaqad ta'ama ta'amal iman." Ким 3 нерсени кыла турган болсо дейт, бул чындыгында имандын дамын тартыптыр дейт. Биринчиси, ким Аллах Таалага сыйына турган болсо, жалгыз өзүнө сыйган болсо. Экинчиси, закетін берген кезде чын жүрөктөн ихлас менен берген болсо, эч нерселерди, башка бирөөлөрдү аралаштырбастан, жана малын жакшысындагы, жамандагы эмес орточосун берген болсо, мына ушул адам имандын дамын тартыптыр дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, закет бериштик, садака бериштик бул жөнөкөй амал эмес экен. Биз буга чоң маани берип, аз болсо дагы садака берип турган аракет кылышыбыз керек. Ислам дининдеги эң улуу, фазилеттүү амалдардын бири бул садака. Эң көрүнүктүү амал. İnsanға кыямат күн нажат болуп бере турган, инсанды азаптан куткара турган, инсандын бул дүйнөдө жүрөгүн тазалай турган, инсандын жашоосуна береке бере турган, инсандын жашоосуна Аллах Тааланын ырайымын түшүрө турган, инсандын жашоосуна бактылуулук тартуулай турган, ахиретин дагы абад кыла турган, кабырын дагы абад кыла турган нерсе, Аллах Таалага жага турган, Аллах Таала сүйө турган, Аллахтын каарын өчүрө турган, жана адамдардын дагы сүйүүсүн алып келе турган нерсе бул садака, кайрымдуулук. Сиз колуңуздан келишинче аракет кылың ошол нерсени бергени. Аз болсо дагы, 1 сом болсо, 2 сом болсо дагы. А эгерде акча тараптан бере албай турган болсоңуз, адамдарга жакшы сөз сүйлөп коюңуз, бул да садака. Бирөөнүн жүзүнө жылмайып коюңуз, бул да садака. Аллах Таалага тасбих айтың, бул да өтө улуу садака. Такбир айтың, бул да садака. Башка мусулмандардын кандай муктаждыгы болгон болсо, муну ошону чечип коюңуз, аракет кылың. Аларга жакшы маанай болсо тартуулап коюң. Жок деген өзүңүз зыяныңызды тийгизбей турган болсоңуз, мына ушул да садака болуп эсептелинет. Мына ушуну бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга тавфик берген болсун, билип дагы билбей дагы күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Аллах Таала баарыбызды эртең кыямат күнүндө кабыр азабынан сактап, кабырдагы жыргалтчылыктар бизге насип кылган болсун. Кыямат күнүндө эсеп кысабыз жеңил кылып, бейишке пайгамбарлар менен, сыдыктар менен, шахидтер менен бирге болууну Аллах Таала өзү насип кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.